Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көрүүчүлөр, достор. Сиздерге бүгүн дагы Кыргызстандагы кооз тарыхый жерлерди көрсөтөйүн деп чечтим. Анын бири алыскы Жалал Абад областында, Алы Буука районунда Сафет Булан Шах Фазил мамлекеттик тарыхый маданий корук музейи. Кирип баратабыз мынакей. Мен эми тарыхчы кит эмесмин. Ошо жерде уккан билгендеримди сиздерге айтып берейин. Толугураак билгендер комментарийга толуктап жазып кетесиздер. Бул жердин өзгөчөлүгү, туугандар, Борбор Азияга ислам динин жайылткан тарыхый окуялар бар экен. Алардын бири ушул жерде ислам динин таркатабыз деп келген сахабалар жергиликтүү элдерге баягы ислам динин жайылтабыз дешип келишет. Ал жерде жергиликтүү эл көп боюн сунбай каршылык көрсөтүп, бирок баягы күчтөрү жетпегенден аргасында макул болушулган экен да. Бирок баары бир иштеринде каршылык болгон дейт. Ошондо ушул жергиликтүү элдин башчыларынын бирөө кызын ошол сахабалардын башчысына колукту кылып берип, ал киши болсо жанында бир улгайган аял менен келип, ошол менен аралашып жашап калат дейт. Анан ал ошол кызы тыңчы болуп, жанагы аял экөө булардан кантип кутулабыз, буларды кантип жеңебиз дегенди айткан экен. Булар жума күндөрү баары чогулуп, өздөрүнүн зоотторун, курал жарагын коюп намаз окушат. Ошол кезде кол салса болот деп. Анан ошол жума күнү намазга жыгылган кезде аркасынан келип жергиликтүү элдер кырып баштаган экен. Кырганда 2772 сакабанын башын алган экен. Ошол алынган баштарды ошол сахабалардын багып өстүргөн Сафет Булан деген кыз баягы мени кичинекей кезимен багып алды эле. Ошол кожоюнунун башын жууп, сөөгү менен көмүп коеюн деп жанагы 2772 башты улам алып келип жууган экен, ушу ташка алып келип. Экен суу аккан дейт. Улам өзүнүн кожоюнунун башын табам деп, баягы кан болуп калган, топурак аралашкан баштарды ошо жерге алып жууган дейт. Бирок тапкан эмес экен, улам таба берем деп. Анткени анын башчысы качып кутулган экен да. Бирок ошол 2772 башты ушул жерден жууп, анан бул жакта азыр ошол баштарды көмгөн жери бар экен. Ошол жерге алып барып көмгөн экен. Айланасы мынакей моундай курчалган тарыхый комплекс экен. Бул жер коргон экен. Азыр мына ичине кирип баратабыз. Коргондун ичине. Бул коргондор кийин 7-кылымдарда Каракайыт доорунда ошол жанагы тарыхый инсандардын атына арнап курулган экен. Мынакей бул жака барабыз. Бул жакта мынакей ошол жана айтылган 2772 сакабанын башын жууп алып келип, жалаң баштары коюлган экен, бери көмүлгөн экен. Денесин баягы жаш кыз
көтере албай анан баштарын мынакей жерге кирип көрсө болот деди. Сіздерге келіп көре аласыздар, көре албайсыздар, маалымат болсын деп атам. Мынакей ушул жерге ушул баш сүйөктөрүн алып келип койгон экен. Мынакей маалымат. Бул жер жөн эле сөз түрүндө эмес, муну 60-жылдары Союз убагында келип окумуштуулар изилдеп, чындыгында ошол жерден 2772 адамдын баш сүйөгүн тапкан экен. Баш сүйөгүн таап, ошол баш сүйөктөрдө дагы ошол кылычтын издери калган экен да. Бул илимий дагы жактан тастыкталган экен. Мына ушундай болгон ыйык жер экен. Эми кийинки жагына карайлы. Бул жагы болсо, бул жакка эркек кишилерге кирген болбойт экен. Эркектерге кирүү мүмкүн эмес дейт. Бул жерге ошол жанагы кыздын сүйөгү коюлган экен. Сафет Булан деген кыздын. Шахвазилдин күмбөзү жанында коюлган деп. Эми ошо Шахвазилдин күмбөзүн карабыз. Бул Насир Ипи Ахмат дейт. Бул ошол жазуучусу болгон дейт. Летопистерди жүргүзгөн. Шахвазилдин күмбөзү. Ушул жерге сымылда коюлган экен. Бул жерде мондай таштарда эски араб жазуулары бар экен. Алардын мынакей котормолору. Ол дуалдын калыңдыгы ушул жакта жыгачтар ушул жакка чейин чирибей турат. Ол дуалдын борлорунда да ушул арабча жазуулар жазылган экен. Дуалдын калыңдыгы 1,5 метрдей болгон. Ушундай туугандар, эгерде Алабука районуна келип калсаңыздар, ушул жерге келип зыярат кылып, Куран түшүрүп кетсеңиздер болот экен. Бул жагында болсо эски мазарлар экен, эски жайлар экен. Бул ак суу өрөөнү. Чоң өрөөн экен. Кыскача ушундай туугандар. Билгендер болсо толугураак комментарий жазып кетиңиздер. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.